Урматтуу достор, саламатсыздарбы? Угулуп атабы? Плюс белгисин басып койгулачы. Азыр биз мындан бир 10 күн мурда окуган эжебиз менен 10 күн болуп калдыбы? Маек кылабыз. Саламатсызбы эже? Саламатсыздарбы? Жакшы, рахмат. Жакшы, рахмат. Алла разы болсун. Мен агай сизге өтө ыраазычылык билдирейин да. Биринчиден ушул баардык саламатсыздарбы, урматтуу туугандар. Мен биринчи жолу өмүрүмдө ушундай результат болду, чуда эле болду мен үчүн. Айтып кетейин ошону. Мен Өмүрбек агайды докторду 13 январь күнү уктум. Биринчи жолу 13 январь күнү угуп, YouTube каналына кирдим. Ошодон прямой эфир болот ушундай. Анан мен катышып эле ошодон эле мага уже резко эле автоматически эле мага результаттар келе баштады да. Ошол эле күнү түнү менен эле уже менде башталды. Ошентип атып эле мен уже 85 килограмм элем анда. Мен азыр 76 килограмм болдум. Ошол күндөн баштап сразу 15 Качан январда баштадыңыз? Мен 13 январда угуп, 2 күн эмеден YouTube'дан прямойго катышып, 15 январда мен 26 потокко катыштым. Сразу Айгүлдүн номерин алдым. Айгүлдүн номерин. 15 күн болгон экен, э? Ооба, 15 күндө мен 9 килограмм арыктадым да, 9 килограмм арыктадым. Айтканыңызды күнүгө жасайм. Күнүнө мен 20 мүнөттөн 10 жолу болсо да медитация жасайм. 10 жолудан даже кээде 15 жолу болот да. Эртең менен саат 5те турам. Саат 5те турам. Саат 5те туруп, саат 6да уже мен школга барам да. Балдарымды ташып, кайра келип дагы жасайм. Мектепте дагы жасайм, келип дагы жасайм. Уже результат 76 килограмм болду. Мен 7ден кийин тамактанбайм. Только чуркап, басам, легкий тамак жейм. Результат болду менде. Менде варикоз болгон. Варикоздор уже жок, даже изи калбады да. И менде запор болгон, запордагы. Ташпайлы сүйлөңүз эже, варикоз бутуңузда эле? Бутумда болчу. Кадимкидей бутумда болчу да. Анан менде өтө ич катуу проблемасы болгон да. Ич катуу аябай көп болгон эле. Ошол ич катуум кетти, алгантип кетти. Мен 5 күндөн кийин эле ич катуум кетти. Катуу таштар чыкты. Ичимен таш чыкты, таш. Жыт аябай өтө страшный жыттар чыкты. Ошол эмеденчи кийин 6-күнү неделя болгондон кийин, неделяда уже мен өзүмдү жеңил сезип, ушунчалык бир чуда келгендей эле дагы жасай бердим. Эч талыкпадым. Күнүгө саат 5те туруп, ысык суу ичем, 2 кружка ичем. 250дөн 2 кружка ичем. Ошентип атып, анан дайыма таза абада басам, чуркайм, келем, ошо 6дан кийин тамактанбайм. Только медитация. Ошентип атып, азыр мен Кудайга шүгүр, аябай сонун результат болуп жеңилдеп, эми дагы ошол дальше дагы мен максаттарым бар. Ошолго секинден медитация менен жетем деген ойлорум бар да. 15 январдан баштап, азыр мына бүгүн 30, 15 күн болду да. 15 күндө 9 килограмм арттадым. 15 күндө 9 килограмм. Ич катуум өтө сонун болду. Ошол ичегилеримде проблема бар эле да. Азыр мен жаш баланыкындай кадимкидей жеңил барам. Ушунчалык таасири бар экен. Ушунчалык биринчи ушундай эмени көрүп атам да. Анан 10 күндөн кийин чалды. Мен сиздин дичкаңызга, даже мен 26 потокко жазгамын. Жасам 10 күн чалыңыз. Дагы менде азыр кызым менен кичи. Бирок сонун результаттар болуп атат. Чудалар болуп атат. Мен даже мындай эмелер чыгып кетти. Оозторманчы мындай эмелер чыгып кетти. Оозторман чыкты да, даже баягы ич катууман ошо оозторма чейин чыкты. Азыр эми кайта баштады уже, жакшы. Жакшымын, аябай жакшы. Даже ошондой эмелер болуп кетти.
Өтө сонун возможностьтор болду мендечи аябай. Эми ошол дагы кайсы эме болсо мен катышам деген ойдомун. Айгүлдүн номери бар. Эми ошол менен сүйлөшүп. Бул эже күнүнө канча мүнөттө жазып атасыз дейт? Күнүнө 20 мүнөттөн 10 жолго чейин, бош болгондо жаза бериңиз. Ооба. 20 мүнөттөн бош болгондо эле жасай берем мен. Түндө дагы жасайм, отуруп алып да таңгамал обязательно жасайм. Туруп алып эле сразу сууду ичип жасайм. Машинада бир тынч отурган жерде дагы жасайм. Кайсыл жерде болсо дагы жасайм. Жаным тынч болуп калды. Аябай мурун шашалак болуп жүрүп эле мени кууй берчү. Кууп эле кете берчү да мени куучу аябай. Шашып эле ошол жака жетишим керек эле. Азыр уже өзүм жаным тынчтанып калды. Ушунчалык жаным тынч, жан дүйнөм тынчтанды да. Ушундай результат болду менде. Азаматсыз эже, азаматсыз. Бул жерден аябай сизге ыраазычылык билдирем. Ушунчалык ушул Кыргызстанга келип калганыма, мен өзү 6 ай болду Кыргызстанга келгениме Россиядан. Ушунчалык ыраазы болом. Өзүмдүн элиме, өзүмдүн жериме келип калганыма ушунчалык ыраазы болом. Ушундай бир жөндөн жөн келип калбадым деп атам да азырчы. Эмеде жакында 15-нде окусаңыз, мына WhatsApp группа бар, билесиз. Тынымсыз результат келет, байкайсызбы, угасызбы? Ооба, мен тынымсыз угам да, баардыгын мен да жазам. Тынымсыз. Өтө сонун результаттар бар. Эгерде мен ушундай результат менен кетсем, аябай сонун эмелерге жетишем деген максаттарым бар, Кудай буйруса. Эми сиз мындай кылыңыз. Менин жанагы эфирлерим бар го? Ооба. Сиз эфирлерди ошолорду бир сыйра угуп чыгыңыз, шашпай, мындай убактыңыз болгондо эле угуңуз. Ошол жактан көпсүзгө жооп келет. Анан бул результат ошол жакта да көп нерсени аласыз да. Көп нерсени аласыз. Рахмат. Анан мына өзүңүз деле бул жерде канча киши отурат мына азыр бул жерден биз билесиз, мен эч кандай баягы 165. 162 адам отурат. 162 адам отурат. Кылам жок эле чыга беребиз, билесиз, эфирге. Кылам жок эле чыга беребиз. Баш ооргондо чыга беребиз дегендей. Анан бул жерде мындай жери бар. Мына сиз баягы акыркы потокто окуган экенсиз, ошол жерде уже канчалаган кишилер тынымсыз ыраазычылык келип турабы? Жакшы. Өтө сонун. Келипти деп тынымсыз ыраазычылыктар усага чейин түгөнбөйт, мисалы. Ошонун бири мына бул эже. Атыңыз ким? Элмира. Элмира эже экен. Рахмат эже сизге. Машыгып элиңиз, машыгыңыз. Рахмат сизге. Өтө ыраазычылык билдирем. Аябай ыраазычылык билдирем сизге. Сонун результат болду. Рахмат. Макул. Рахмат. Бар болуңуз. Кандай кыласыз? Рахмат, ыраазымын. Урматтуу достор, мына ушу акыркы потокто окугандарда деле ушунчалык тынымсыз результат. Кудайга миң мерте шүгүр. Бул жерде биздин 20 жылдан бери ушул медитация тууралуу изилдеп, анын үстүнө көп жыл ошол медицина тармагында, элдик медицина тармагында иштедик. Медицинада, элдик медицина тармагында көп иштедик, көпчүлүк иштедик. Анан окуган ошол тапкан акчамдын көбүн ошол илимге, билимге жумшадык, устаздарга жумшадык, илим алган адамдарга жумшадык. Ошолордун эмесинен ушунун баары чогулуп келип туруп ушундай жемишин берип атат. Ошон үчүн жазаш керек, главный. Адам Кудайды эле жаза берсе, эметирет. Анан главный закондорду болуш керек, билиш керек. Бизде мына биздин баракчада доктор Өмүрбек да берки группалар бар. Могу жакта болсо, мына уккандар бар, көргөндөр бар. Бизге Кудайга шүгүр тынымсыз результаттар келет. Тынымсыз деп койсом болот. Телефон ачпай алсам эле толтура. Менин личкама келген ыраазычылыктар канча? Личкама келген ыраазычылыктар. Эми баягы личкама келген ыраазычылыкты айтпай эле коеюн. Могу группадан эле канча киши отурасыздар мына. Ошонун баары окуп күбө болуп атасыздар. Бул жалган эмес, чын. Мен ошончо кээ бирлер ар кандай ойлошу мүмкүн. Өзүн мактатып атат деп, андай Кудай сактасын, андай нерсе жок.
Ошон үчүн машык өргүлө Кудай деп. Жанталашпагыла, вообще жанталашпагыла. Түшүнүңүздөрбү? Жаман адам жанталашат. Адам ачкөз адам жанталашат, түшүнүңүздөрбү? Главный принциптерди билиш керек. Кээ бир адам шүмшүлүң деп жанталашып эле көп жанталап кул жеймин дейт, куйрукту Кудайым берет, буйрукту дейт. Бул жерден буйрук бул нерсе. Кудайга мында өзүңдү тапшырып, акырын быкайнан жасаганда өзгөрүп кете берет. Анан кээ бирлер 2 күн, 3 күн жасап эле эго деген напсы деген ушундай опасный, өтө жаман нерсе. Бул тууралуу менин эфиримди кайра кайталап көргүлө. Кайталап көргүлө. Ошол жакта көп информация аласыңар мурдагы эфирлерден. Ошон үчүн бул бир канча жылдык көп жыл изилдөөнүн натыйжасында коюлган илим билим. Ошон үчүн ушунчалык результаттар кетип атат. Бул жерде мен дарылабайм, организм өзүн дарылашты деп үйрөтөбүз. Организм ушундай күчкө ээ, өзүн дарылаган күчкө ээ. Ошону иштеткен эле механизмдерди беребиз. Түшүнүңүздөрбү? Ошол баарыңыздар бар болуңуздар. Только машыгыш керек Кудайды. Жанталашпагыла, вообще жанталашпагыла. Кудайды эле акырын быкайнан кылып, кыймылды кылып жасай бергиле. Мен жөн эле эфирге чыга калдым, жөн эле. Бизге толтура каттар келет. Мисалы, могу группага 500 адамдык группабыз бар. Ошого тынымсыз результаттар келет. Ошолорду деле толтура реклама кылсак боло берет эле. Бирок кылбай эле акырындык менен уже кетип атабыз да. Түшүнүңүздөрбү? Макул, жакшы туруңуздар. Мен эфирден чыгам. Эфирди сактап коебуз. Жакшы туруңуздар. Анан Кудай буйрса, бүрсү күнү общий эмеге киребиз. Мен группалардан айтам бир общий машыгабыз, гимнастика жасайбыз, машыгабыз.